Окуя AQSh Нью-Мексико штатында 2011-жылы болгон. Менин атым Мэтт. Бул окуя 2011-жылы апам экөөбүз жаңы эле көчүп кирген үйдө болгон. Үй абдан арзан сатылып жаткан. Биз кедей үй бүлө болгондуктан андай мүмкүнчүлүктү өткөрүп жибербей дароо сатып алдык. Бирок баарынан кызыгы бул үй мурун түрмө кызматкерине таандык болгон экен. Ал киши 2005-жылы ушул үйдө өз жанын кыйыптыр. Бул факт биз көчүп киргенден кийин гана белгилүү болду. Башында баары жакшы болчу. Бирок биринчи жума өтпөй жатып эле түн ичинде шылдыраган үндөр чыга баштады. Кээде коридордон басып бараткан оор буттардын үнү угулуп, айрым түндөрү киребериштен рациядагыдай шыпылдаган үн угулчу. Дагы ошол күнү апам да бир нече жолу уккан. Бир жолу мен саат 3-тө ойгонуп кеттим. Үйдөн ичи тыптынч. Бирок коридордун аягынан адамдын сөлөкөтү көрүнүп турду. Биринчи апамго деп ойлоп сүйлөп көрдүм. Жооп жок. Аякка жакындасам эч ким жок. Бирок дубалда бирөөнүн сөлөгөтү калгандай кара так калды. Таң атканча болгон жок. Эртеси апам дагы бир кызык нерсени айтты. Анын бөлмөсүнүн эшиги ар түнү түнкү саат 2:47 акырын ачылып, кайра жабылчу экен. Жатаарда бекитип койсо да түн ортосунда кайра ачылгандай угулат. Акыры ал эшикке стол коюп, тосуп койгон. Ошондо да эшик түртүлгөндөй үн чыккан. Бир күнү үйдү кыдырып жүрүп, жашыруун кичинекей бөлмө таптык. Полдун алдында жашырылган сырттан көрүнбөй турган люк бар экен. Аны ачсак кичинекей темир эшик. Ичинен кайра кулпуланчу, ичинде кароосуз эски формада бир рация, күзөт журнал жана дубалда чоң тамгалар менен жазылган бул сөз бар эле. Ал дагы кайра келет. Бул андан мурун жашаган түрмө кызматкеринин жазганы дешет. Биз ошондон кийин 2 күн жашап, үйдү сатып жибердик. Кийин билдик, ал жерде мурун өлүм жазасына тартылган кылмышкердин иши бар экен. Күзөтчү ошол ишке байланыштуу күбө болуп, кийин акылынан айнып кетиптир.